Кыргыз айыл өкмөтүндө дагы чоң ошол сүт заводунун Сузак районунун Кызылтуу айыл аймагына караган Акбаш айылында 2 километр 300 метр жолдун ачылыш аземи болду. Иш-чарага транспорт жана коммуникациялар министринин биринчи орун басары, мекеме ишканалардын жетекчилери жана айыл тургундары катышты. Кызылтуу айыл өкмөтүнүн Акбаш жана Бостон айылдарын байланыштырып турган унаа жол 40 жылдай убакыттан бери оңдоп түзүүдөн өткөн эмес. Жаан жаган күндөрү ылай болуп жергиликтүү жашоочуларга ыңгайсыздык жаратып келген. Айыл тургундары өз каражатынан шагыл төгүп оңдоп келишкендигин айтат. Кичинекейибизде СССР убагында бир асфальт болгон, бир 80-жылдардан. Андан бери мына канча 40 жылдан ашып кетти. Ошондон бери ылай чыгып, таш чыгып, элдер акча чогултушуп, үймө-үй кыдырып, шагыл төкчү. Мына азыр президентибиздин жарлыгы менен айылдарды баягы жолдорду, ички жолдорду кароосу менен, ошолордун колдоосу менен, жол транспортунун колдоосу менен, жергиликтүү мамлекеттик органдардын колдоосу менен мына бул жолубуз бүгүнкү күнү ачылып, элдерди көрүп атасыз. Мына чакырсаңыз да келбейт, мына өздөрү келишип, жолдун ачылышын көрүп, сүйүнүп атышат. Аталган унаа жол транспорт жана коммуникация министрлигинин балансында турат. Анын курулушунун долбоору 2019 жылы даярдалып, бирок 2020 жылдагы пандемиядан улам токтоп калган. Курулуш өткөн жылы жанданып, быйыл толугу менен аяктаган. 2020 жылы пандемияга байланыштуу иш аткарылбай калды. 21 жылы жана быйылкы 22 жылдын 1-2 кварталында иш аткарылып бүттү, Кудай кааласа. Биздин жалпы Кызылтуу айыл өкмөт боюнча жолдордун акыбалы өтө деле мындай жакшы эмес. Бүгүнкү күндө мына мундуз жашасын, жолубузду кат жазып, жогорку кызматтагыларга жөнөтүп атабыз. Кудай буюрса, алда колдоо таап аткарылып калса, ушул жолубуз элге жакшы кызмат кылат эле. Бул жылы Жалал Абад облусундагы 35 жолдо курулуш иши жүрөт. Тагыраагы жалпы 90 километрден ашык жолдо асфальт басылат. Мындай маалыматты Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министринин биринчи орун басары Нурланбек Кайымбаев Акбаш айылынын жашоочулары менен жолукканда билдирди. 3 миллиард акча каражат бөлүнсө, турумдук бюджеттен. Ошонун дээрлик көпчүлүк бөлүгү 70%-дын тегерегинде бүт ошо жергиликтүү маанидеги жолдорго жумшалып атат да. Ошо жолдордун бири мына Акбаш Бостон жолу азыр бүтүп атат. Андан тышкары Жалал Абад областы боюнча бир топ пландар бар. Жалпысынан алганда 35 жол оңдолуп, Жалал Абад областы боюнча. Быйыл 90 километрден ашык жол, жаңы жол пайда болот. Жалал Абад областы боюнча. Быйылкы жылы республикалык бюджеттен жол тармагына 7,6 миллиард сом акча каражаты бөлүнүп берилген. Анын 3 миллиард сому турумдук оңдоп түзүүгө жумшалса, калган 4,6 миллиарды жаңы жолдорду курууга жумшалат. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.